жерде болуп атат. Мына бүгүнкү күндө дүйнөлүк рак оорусун таппай атат, өнүккөн медицина. Кыргызга аны берип койду ааламдан. Рак эмнеден пайда болот экен? Ал энергиялы экен. Анын бир гана жолу бар экен, энергия менен айыкса болот экен. Чын эле мындай келген нур дейли, нур. Нурга кайсы дары дарыланбайт да, адамдын телосу ууланып атса, мисалга кандай? Же нурданып атса, ууланып же нурданып да. Көрдүңүзбү ошо? Мына нурдануу эле экен булчу. Аны дүйнөлү билбей атат, ал нурданууну түшүнбөйт керек болсо. Ал эмнеден айыгат? Ошо улуу түшүнүктөн. Кайра эле ошо адам нурданат, ошого жетсе, эмоциясы жок, ошо улуу рахат менен жашаса эле айыккан атат. Айыгып атат. Дүйнөлү мына техника менен тактады. Инопланетандардын көрүнгөнүн, алардын болоорун, алардын бир керемет күчкө ээ экенин. А бирок алар кайда келди? Инопланетаны эмнени каалап атат? Сырын, тилин, жолун билбейт. Аны кыргыз билет. Инопланетан бул кыргыздын качырып алган эле касиети. То есть энергиясы. Кыргызга карап инопланетан иштеп атат. Мына караңыз. Ошондуктан бул доордо ким башчылык кылат десе, батыш өлкөлөрү башчылык кылып көнгөн деп берилет ааламдан. Бирок бул доордо башкара албайт деп. Себеби ааламдын сырын билбейт, табияттын кызматын билбейт, адамдын жашоого жаралуу максатын билбейт. Үч нерсени билбейт.